Интернетте эмнени көрсөңүз ошол нерсени чыгарып берет. Бирок интернеттеги азыр Google компаниясы ойлонуп атат, адамды ойлогон нерсесин чыгарып беребиз деп. Азыр көргөн нерсебиз кайра чыга берет го. Кийин биз бирдекени жумушта ойлоп жүрөбүз, бирдекени иш үстүндө катуу ойлонобуз, анан интернетти ачсак эле ошо ойлогон нерсебизди чыгарып беребиз деген тематикада катуу ойлонуп атат бул Google компаниясы. Мени коркуткан компания бул Google компаниясы албетте. Себеби соцсеттерди баардыгын майда чүйдөсүнөн бери bir сайтты бир ойлоп табат, кичине чыга калса эле, көрүнүктүү боло калса эле ошол Google келип сатып алат. Айтор, мени коркуткан компания бул Google. Сизди сизден көрө көбүрөөк билет, өзүңүздөн дагы көрө көбүрөөк билет. Сиз, мен ар дайым күзөтүү астындабыз. Айтайын дегеним, биз телефондон, адамдын күзөтүүсүнөн коркпойбуз. Бизде желкебизде эки периште бар, күнөөнү жаза турган, соопту жаза турган. Бизге ошо 14-кылымда пайгамбарыбыз келип, бизде камера бар экендигин, бизде күзөтүү астында экендигибизди эче кале түшүндүрүп айтып кеткен. Ошондой экен мекендештерим, Алладан коркойлу. Аллахтын камерасынан коркойлу, адамдардыкынан эмес.